Күндүн маанилүү кабарлары 11:30-да, ал урунттуу кабарлардын топтомунан кыскача. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бир айга өз ыйгарым укуктарын тапшырды. Бул убакыт аралыгында мекеме аралык комиссия Максим Бакиевдин мүлкүн камактан чыгаруудагы анын күнөөсү бар жогун териштирет. Ал арада Бишкекте бурмалоосуз шайлоо деп аталган оппозициянын жыйыны өтүп, анда Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланды. Өмүрбек Текебаев, Кубатбек Байболов, Чолпон Жакупова баштаган 30дан ашык саясатчылар шайлоого карата бийликтин даярдыгынан таштап, баш мыйзамдагы өзгөртүүлөргө чейин талкууга алышты. Серепчилер быйыл өтө турган президенттик шайлоо буга чейинкилерден айырмаланат деп жатышат. Буга чейин шайлоолордо алдың ала эле жеңүүчү ким болот, болго билүүгө мүмкүн болуп келсе, бул жолкусунда интрига күчтүү болууда. Толугураак мен Назика Атамбекова баяндоого өтөм. Ободо калыңыз. Оболо өлкөдө болуп жаткан кабарлардан баштайлык. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев бир айга өз ыйгарым укуктарын тапшырды. Бул убакыт аралыгында мекеме аралык комиссия Максим Бакиевдин мүлкүн камактан чыгаруудагы анын күнөөсү бар жогун териштирет. Өкмөттүн мекеме аралык комиссиясынын вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеп, анын курамына өкмөт өкүлдөрү, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматынын, юстиция министрлигинин экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын адистери кирди. Башкы прокуратура Сарпашевди Скрябин көчөсүндөгү кыймылсыз мүлкүн камактан чыгарганда мыйзам бузду деп айыптоодо. Прокуратуранын маалыматы боюнча бул мүлк Ульяна Паккатандык. Аны бийликтен кулатылган президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевдин ишеничтүү адамы деп атап жүрүшөт. Максим Бакиевдин мүлкүн камактан чыгарган үчүн Сарпашевдин кызматтан кетишин парламентте Республика Ата журт фракциясынын Өмүрбек Бабанов да талап кылган. Ал да быйыл жыл аягында президенттик кызматка талапкерлигин коет деген божомол бар. Сарпашев өзү күнөөсүн танып, Максим Бакиевдин жери камакка алынган эмес деп эсептейт. Тайырбек Сарпашев 2015-жылдын ноябрынан тартып мамлекеттик каттоо кызматын жетектеп келе жаткан. Эми бир айдай мамлекеттик каттоо кызматын убактылуу түрдө анын орун басары Күмүшбек Шамканов аткарып турат. Бул арада Бишкекте бурмалоосуз шайлоо деп аталган оппозициянын жыйыны өтүп, анда Алмазбек Атамбаевдин мураскер даярдоосуна жол бербөө маселеси талкууланды. Өмүрбек Текебаев, Кубатбек Байболов, Чолпон Жакупова баштаган 30дан ашык саясатчылар шайлоого карата бийликтин даярдыгынан баштап, баш мыйзамдагы өзгөрүүлөргө чейин талкууга алышты. Айгерим Жаныкул да ушул жыйындан кеп салмай болду. Айгерим, дымактуу саясатчылардын жыйыны кандай өткөнүнө токтолсоңуз, анан чогулгандар кандай пикирлерди айтышты? Рахмат. Жыйынга чогулган негизи эле оппозициячылмын деген саясатчылар эң биринчи эле ошол алдыдагы шайлоого даярданып жаткан бийликтеги башкы партиянын даярдыгы туурасында, ошол эле баш мыйзамдагы өзгөртүү туурасындагы маселелерди ортого салышты. Сиз санап өткөн саясатчылардын тышкары дагы мен кошумчалап кетейин: Феликс Кулов, Кубатбек Байболов, Адахан Мадумаров, Ахматбек Элдибеков, Исмаил Исаков, Эмир Каптагаев, Жылдыз Жолдошова деген өндө саясатчылар да катышты. Айтылган пикирлерге кыскача токтоло турган болсом, айрым саясатчылар Атамбаев кеткенден кийин баш мыйзамды өзгөртүү керек деген сунуштарын билдиришсе, айрымдары алдыдагы шайлоо адилеттүү, таза өтпөйт дегенде пикирлерин айтышты. Мындан тышкары ошол эле бийликтин мураскер калтыруусуна каршы туруу дагы демилгесин көтөрүштү. Демек, бүгүнкү жыйында ушул Атамбаевдин мураскер даярдайт дегенине карата арналган соң, ал операцияга каршы күрөшүүгө карата саясатчылар кандай кадамдарга барышчудай? Ооба, жогорудагы мураскер боюнча пикирди Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сунуштады. Анын айтымында, эгерде ушул мураскер катыша турган болсо, президенттик шайлоого, анда административдик ресурс сөзсүз түрдө колдонулат деген пикирде. Ошондой эле мураскерге каршы күрөшүүдө ошол чогулган саясатчылар ар бири милдеттемелерди алышы керек деген дагы сунушун айтты. Ошол эле учурда бүгүн кошумчалап кетиш керек, журналисттердин суроосуна тактап айтканда, Европага сапар алып жаткан Алмазбек Атамбаевдин ошол визити туурасында маалымат берүү үчүн чогулган журналисттерди чогулткан Сапар Исаков, президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары. Сапар мырзанын айтымында, дал ушул президенттикке талапкер катары өзүн көрсөтүү тууралуу маселе бүгүнкү күндүн күн тартибинде жок деген жообун узатты. Өзүн бийликке карата негизги оппонент кылып көрсөтүп келе жаткан Өмүрбек Текебаев, Атамбаев Кипрдин офшорунда мүлкү бар экенин айтып чыкты. Оппозициячыл саясатчы коомчулукка президенттин мүлк тууралуу да кандай маалыматтарды ачыктайт экен? Өмүрбек Текебаев буга чейин ошол Кипрдеги мүлк туурасындагы тагыраак маалымат берүүнү жакын арада
убада берди. Ошол эле Текебаев өлкөнүн парламентинде ошол өзү бийликти негизги оппоненти катары көрсөтөөрүн дагы белгилеп өтөлүк. Күзүндө дагы эсиңизде болсо президенттин кой таштагы салынып жаткан үйү мыйзамсыз деп билдирип президентти күнөөлөгөн эле. Текебаев быйыл мартта ошол президентке импичмент жарыялоо маселесин дагы көтөрүп жаткандыгын, ниеттенип жаткандыгын билдирди. Ошол учурда кийинчерээк анын жол жобосунан баштап ошол зарыл материалдарды топтоп жаткан учур экен. Бул маалымат чыккан соң, ошо президент Алмазбек Атамбаев белгилүү болгондой башкы прокуратура, башкы прокурор тактап айтканда Индира Жолдубаевага ошол Кипрдеги президенттин мүлкү бар деп айткан Өрбек Текебаевдин маалыматынын чынтыгын териштирүү үчүн тапшырма бергендиги белгилүү болду. Рахмат. Оппозициячыл саясатчылардын жыйынында талкууланган маселелер тууралуу каналдын баяндамачысы Айгерим Жаныкул айтып берди. Кошумчалай кетейин, бул тема тууралуу 2 мүнөттөн соң кайрылып анда 11 каналдын коногу блогер Аида Касмалиева менен талкуулайбыз. 15 февралда Европа карата аттанган жаткан Алмазбек Атамбаевдин сапар алкагында 2 каржылык жаатындагы келишимдерге кол коюлат. Журналистер менен болгон жолугушуусунда президенттин аппарат башчысынын биринчи орун басары Сапар Исаковдун айтымында евро биримдиктен түшө турган 30 миллион евро укуктук бийлик программасынын алкагында ишке аша турган болсо, дагы бир келишим бул 11 миллион евро бөлүнчү аймактарды өнүктүрүү боюнча келишимге болмокчу. 3 күнгө пландалган сапарда президент Бельгиянын королу Филипп Леопольд Людовик жана Германия канцлери Ангела Меркель менен жолугушат. Мындан тышкары өлкө башчысы Евроньюз телеканалына маек курары мерчемделген. Андан соң евро биримдиктин башчысы Дональд Туск, Еврокомиссиянын жетекчиси Жан-Клод Юнкер жана евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жетекчиси Федерика Могерини менен жолугат. Президенттик шайлоону утурлай Мураскер операциясынын тегерегиндеги кептер, күздөгү шайлоонун өзгөчөлүктөрү тууралуу сөзүбүздү улантабыз. Кезек эми студия ичинде маекте. Бүгүн бизде журналист, блогер Аида Касмалиева конокто. Саламатсызбы? 11 студиясына кош келдиңиз. Учурда президенттик шайлоону утурлай Мураскер операциясы болот же болбойт деген маселе кызуу талкуу жаратууда. Бүгүнкүгө чейин Мураскер болобу, болсо ал ким болушу мүмкүн? Кыйыр түрүндө болсо да ачыкталбай жатат. Ал арада бул бүдөмүк абал бийликтин өзүндө да ичара бөлүүнү жаратууда деген сөздөр чыгууда. Кандай ойлойсуз? Мураскер тапталып атабы же бул шайлоодо тапталса, эмнеге аны саясий аренага даярдоо алып чыгуу жагы создурулуп жатат? Биринчиден, президент Алмазбек Атамбаев Мураскер даярдалбайт деп айткан, биз ошого дагы көңүл бурушубуз керек. Менин оюмча 2 вариант бар. Бул биринчиси Мураскер, экинчиси бул СДПК, КСДП партиясынан президенттик шайлоого талапкер чыгат. Бир эле нерсени айта алам, Мураскер эгер болсо, ал даярдалып жатса, анын ошол ачыкталбай бүдөмүк болушу бул коомдо саясий мамилелердин, саясий ушул процесстин аябай чыңалышына эмеле алып келе баштады да. Бирок эң негизгиси ошол Мураскер болобу, болбойбу, ал ким деген суроолор, мисалы үчүн бүгүн Өмүркулов болот жана болбойт. Анан КСДП фракциясынын башчысы чыгып, Өмүркулов эмес, Кулматов. Өмүркулов болсо бул провокация деп айтты да. Бул өзү эле мындай чыңалууга алып келип жатат жана бийликти алсыздандырып жатат да. Ичара жана бөлүнүүлөр жана ичара тирешүүлөр, тымызын тирешүүлөр башталды жана мындай аябай туу чокусуна жетти да. Серепчилер быйыл өтө турган президенттик шайлоо буга чейинкилерден айырмаланат деп жатышат. Эң биринчиси эле бул эгер Акаев, Бакиев жана Атамбаев тушундагы шайлоолордо алдың ала эле жеңүүчү ким болот болуп билүүгө мүмкүн болуп келсе, бул жолкусу интрига күчтүү болууда. Себеби президенттикке бул жолу ресурстары жана амбициялары да төп келишкен адамдар барган жатат. Бийлик тарабынан талапкер адам үчүн пайдасын админ ресурс колдонулбаса, атаандаштык өтө курч болор айтылууда жана мындай теңдик шартта шайлоо алдындагы программалар чечүүчү роль ойномокчу. Программа сунуштоодо партиялар жана талапкерлер эмнеге көңүл бурушу керек? Туура айтасыз, бул жолу шайлоо ким жеңет, ким президент болот дегенди президент өзү да билбесе керек, эч ким билбейт да, ким утуп чыгат депчи. Анын үстүнө бардык азыр божомолдонуп жаткан талапкерлердин президенттик шайлоого чыгам деген талапкерлердин мындай абалы, ресурстары бирдей десек болот. Эгер бийлик тарабынан талапкер болсо деле, алардан алдыга озуп кете албайт. Андан тышкары административдик ресурстагы бул жолу мындай
анализдеп көрсөк жоголгон да. Себеби дегенде жерлерде мисалы үчүн айыл өкмөтү коалициядан дайындалат, ал башка фракциядан болушу мүмкүн. Же болбосо 2015 парламенттик шайлоодо мен өзүм дагы байкап калдым. Негизи айыл өкмөтү ошо директор болобу, административдик ресурс мындай жоголгон да. Ал өз каалоосу менен берет, же болбосо бир эле убакытта эки партияга иштей берет, ошондой бир абал түзүлгөн. Бирок эң коркунучтуу нерсе бул алдын ала сатып алуу. Мен оюмча ушул президенттик шайлоо бир добуштун баасы болуп көрбөгөндө аябай кымбат болот жана бул биздин коом үчүн шайлоо жараяны үчүн аябай коркунучтуу нерсе. 2015 жылы өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча серепчилер бул жолку президенттик шайлоодо ар бир добуштун баасы кымбатка турарын айтышууда. Тажрыйба көрсөткөндөй, соңку жогорку кеңеш шайлоосунда добуштардын саны бурмаланган жок, бирок ага чейинки сатып алуу абдан күч болду. Бул жолкусу кандай болот деп ойлойсуз? Бул жолу дагы жана ошол чоң коркунуч турат, жана буну алдын ала мыйзамдык чаралар менен алдын алып жок кылыш керек да, аракеттери көрүшү керек. Мисалы үчүн кандайдыр бир схемалар бузулушу керек, же болбосо ошо алдын ала бөгөт коюлушу керек да, болбосо аябагандай чоң болот. Мисалы үчүн эсептөөдө эч кеп жок, таза эле эсептелип чыгат, бирок ага чейин кандай оюндар болуп кетет. Бул биздин коом үчүн аябай жаман көрүнүш да негизичи. Артка тарткан. Сиз жана программалар деп кеттиңиз. Бул жолу программаларга эмнеге көңүл бурат? Себеби дегенде талапкерлерди карап чыксаңыз, баары эле мурда белгилүү саясатчылар жана алар боюнча компроматтар дагы айтылган, бардык нерселер элге чыккан да. Анан азыркы шайлоодо элдин чарчоосу, убадалардан жана аткарылбай калган убадалардан чарчагандык аябай чоң мындай туч окусуна жетти да. Ошондуктан талапкерлер программага көңүл бурушу керек жана ошол жерде экономикалык бир фактылар, цифралар келтирилиши керек. Анын үстүнө азыр маалыматтын тарашы мындай өзгөргөн да. Фейсбуктан тез эле тарайт, аябай тез тарайт жана баарын интернеттен таап алсаң болот. Бул киши кечээ эмне деп айтты эле, бүгүн эмне деп жатат деп мындай талдап койсоң болот да. Туура айттыңыз. Рахмат. Учурда 2017 жылы болчу президенттик шайлоого байланыштуу маселелер тууралуу журналист, блогер Аида Касымалиева менен маектештик. 11 канал новосунан алыстабаңыз, кийинки 10 мүнөттүн мазмуну. Акылдуу эсептегичтер техникалык үзгүлтүккө учураган Энергохолдинг моюнга алат. Өкмөт башчысы акыркы кезде акылдуу эсептегичтердин иштеши боюнча жарандар тарабынан көп даттануулар айтылып жатканын эскертти. Түндүк Корея баллистикалык ракета сыноосу ийгиликтүү болгонун билдирди. Ким Чен Ын Пхеньянды чыгыштагы аскердик өлкө деп атап, аны жеңүүгө эң күчтүү душмандын да кудурети жетпейт деди. Бул арада Бельгияга сапары мерчемделген Алмазбек Атамбаевке бир кездер элчи болуп кызмат кылган Чыңгыз Айтматовдун жеке архивин өткөрүлүп берилме болду. Астанада экинчи ирет Сирия маселеси боюнча сүйлөшүүнү өткөрүүгө даяр күтүлүп жаткандай тараптарды бир үстөлгө чакыруу 15-16 февралга пландалган. Буга чейин сүйлөшүүлөрдө биринчи жолу оппозициялык делегациянын курамына козголоңчулардын куралдуу топторунун өкүлдөрү кирген. Бириккен Улуттар уюмунун ортомчулдугу менен өткөн Женевадагы сүйлөшүүдө оппозициянын делегациясына куугунтукка жүргөн саясатчылар келип сүйлөшүүлөрдө жылыш болгон эмес. Бул сүйлөшүүлөр Орусия, Иран, Туркия ортомчулдугу менен ишке ашып жатат. Тараптар бир үстөлгө отурушканы менен түз сүйлөшүүлөр болгон эмес. Сүйлөшүүлөр ортомчулар аркылуу гана жүргөн. 2011 жылы Сирияда жарандык согуш тутангандан бери 300 миңдей киши каза тапты. 11 миллионго чукул адам өз үйүн таштап жер которууга аргасыз болду. Казакстанда өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты буга чейинки жетишилген тынчтык келишимин чындоо. Азырынча тараптар ок атышпоо келишимин бузду деп бири-бирин айыптап жатат. Астанадагы жолугушуу канча күнгө созулары азырынча белгисиз. Айрым маалыматтарда бүгүнкү жолугушууда эки тараптуу билдирүү даярдалат деп күтүлүүдө. Түндүк Корея баллистикалык ракета сыноосу ийгиликтүү болгонун жарыялады. Пхеньяндын Цитак агенттиги өлкө лидери Ким Чен Ын өткөрүлгөн сыноого көз салып олтурганын жазды. Ошондой эле маалыматта баллистикалык ракета коңшу өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн кыска аралыкка гана коюу берилген деп айтылган. Буга чейин Түштүк Кореянын коргоо министрлиги ракета Япон деңизи тарапты көздөй 500 чакырым аралыкка атылганын маалымдалган. Түштүк Кореялык аскерлердин болжолунда сыноодон өткөн орточо радиустагы Радон баллистикалык ракетасы болушу мүмкүн. Пхеньяндын
баллистикалык ракетаны сыноодон өткөргөнү тууралуу кабарлар АКШ президенти Дональд Трамп менен Япониянын премьер-министри Синдзо Абенин жолугушуусунда туура келди. Түндүк Кореянын бул аракетин НАТО, Евро биримдик АКШ жана Япония Түштүк Корея бийлигин сынга алды. Ким Чен Ын 1-январдагы телекайрылуусунда Пхеньян континент аралык баллистикалык ракета жасоосунун соңку баскычына келип калды деп айткан эле. Өз сөзүндө өлкө лидери Түндүк Кореянын чыгыштагы аскердик өлкө деп атап, аны жеңүүгө эң күчтүү душмандын да кудурети жетпейт деген. Түндүк электр ишканасынын кызматкерлери абоненттерден түшкөн арыздын негизинде алардын үйүнө барып акылдуу эсептегичтерди текшерип чыгышты. Адистердин айтымында көп төлөм жазылып жаткандыгынан дагы бир себеби үйлөрдүн бир нече адамга батирге берилип жаткандыгы жана баарына бир эсептегич орнотулганда. Бир нече текшерүүдөн соң эсептегич туура иштелип жаткандыгы айтылып, абоненттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Андан соң акылдуу эсептегичтерге төлөм эсептер түшкөн жай журналисттерге көрсөтүлдү. Акылдуу эсептегич суткасына канча киловатт электр энергиясын короткону боюнча бардык маалыматтарды атайын серверге берип турат. Бул жерде эч кимдин күнөөсү жок. Азыркы бүгүнкү күндө эсептеп аткан биздин эсептердин баары туура. Абоненттерден деген көп жаап койду деген маселелер туруп атат дагы. Бүгүнкү күндө ушу буга чейинки текшерилген арыздардын бирөөсүнүн да туура эмес иштеп аткан биздин учет чыга элек. Интернет провайдерден кетти деген ал деген толук маалымат эмес. Аны мен түшүндүрө кетейин. Бул январь айында деген ошол связь биздики кичине начарыраак болду. Где-то бир 10% абоненттерибизге толук сигнал жеткен жок. Эми жаңылыктардын соңунда Бельгия королдугунун археологиялык академиясынын мүчөлөрү Чыңгыз Айтматовдун жеке архивин өткөрүп берүүнү пландаштырууда. Тактап айтканда, Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга болгон сапарынын алкагында кыргыз тарапка өткөрүлөт. Маалыматтарга караганда анда белгилүү жазуучунун китептери, материалдары, жеке буюмдары бар. Эске салсак, Чыңгыз Айтматов 2008-жылга чейин Бельгияга элчи кызматын аркалаган. Мына ушундай кабарлардын топтому бүгүнкү чыгарылыштарды жыйынтыктайт. Мен сиздер менен эртеңке чейин коштошом. Саламатта туруңуздар.